Саламатсыздар жашоо башкаруучулар, кандайсыздар? Мага бир суроо келип түштү. Бизнесте эске алуучу 3 нерсе деп. Биринчиден мындай көргөнүңүздөр бизде абразец бар, Германиядан келди. Германиядан ушул абразецтерди завод, фабрикаларга тиктирип, анан жиберишим керек. Бизнесте эске алып турган нерсе, мен айтарым 3 нерсе бар. Биринчиси эң маанилүүсү ошол адам. Адам дегенде адам баласы менен бизнес болот да бул жердечи. Өтө маанилүү нерсе адам. Бул клиент болот, бул ошол убакта ким болот? Бул ошол убакта сиздин иштеген жумушчулар, партнерлор, ошол сыяктуу. Экинчиси товар. Ошо товар ошол адамга керекпи, керек эмеспи, ошону караш керек. Андан үчүнчүсү базар. Базар деген сөз кайсы базарда иштеп атасыз? Мисалы Германия базары Кыргызстанга караганда чоңураак, Россияныкы андан чоңураак. Ошон үчүн адамдарга маани бересиз. Ал жумушчуңуз, эгер адам жок болсо, жумушчу жок болсо иштешиңиз кыйын да, чоңойтушуңуз кыйын. Ошон үчүн жумушчуларыңыз сөзсүз болуш керек. Кийинкиси товар дедик. Ошол товар кайсыл рынокто сатылат, точнее ошол алуучулар менен качествосы, ошол товар керекпи ал жака, канча массада керек, канча киши колдонот, ошол товар менен связан нерсе. Үчүнчүсү базардын чоңдугу, кичинелиги, ошол сыяктуу. Ошого 3 нерсени эске алып коюңуздар. Адамдар менен иштейсиздер, товар менен иштейсиздер, продукт. Анан ошол убакта кайсы базарда сатасыздар.